Рахмат. Милас Исахбеевич, бұл жерде өзгөртүүлөр деле алып кирип атасыңар. Баяндамачыга мен суроомда мына акыркы болгон чуулдаган жумуштар боюнча, ошо ТЭЦ боюнча, мына Датка кемин боюнча, Юг Север боюнча, андан башка жумуштар болуп атат. Ушу боюнча силердин ишканаңар эмне жумуш аткарып атасыңар? Мына айтып атат, ошол жакта апшырга которуу боюнча бир нече миллиондогон долларларды. Негизги жумуш ошо силердики да, ошо боюнча бир жумуш жүргүзүп атасыңарбы? Ошол аталган чиновниктер боюнча, кыргыз чиновниктер боюнча. Андан сырткары мына Дубайда бир топ чиновниктердин үй мүлкү бар деди, миллион доллардан. Ал боюнча да иштер жүрүп атабы? Рахмат. Биринчи суроо боюнча азыр биз тийиштүү иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Укук коргон органдардан бизге маалымат жиберилди. Запрос түрүндө биз аларга жоопторду даярдап, жоопторду тийиштүү материалдар менен, маалыматтар менен жиберебиз. Дубай боюнча бул тарапта да биз азыр бул мыйзамга сунуштарды киргизип атабыз. Кылмыш иштер боюнча каражат же киришелер болсо, мыйзамсыз чет өлкөгө чыгып кетсе, анда биз ушул статья боюнча возврат активов деп киргизип, ошо тийиштүү иш-чараларды өткөрө алабыз да. Рахмат. Жок, силер айтып атпайсыңар, мыйзамды оңдойбуз деп. Мыйзамды оңдоо үчүн анда акчалар калбай калат. Мыйзам жол берет да, ошол аталган чиновниктердин алган акчалары же ошо счеттогу акчалары боюнча эч жумуш жүргөн жокпу анда? Жок, ГКНБден бизге запрос түштү. Ал боюнча биз азыр иш алып баратабыз да. Маалымат чогултуп, тийиштүү чет өлкөлөргө да запрос жибердик. Ал кыска мөөнөттө болбойт, тилекке каршы. Бул мыйзам ичинде биз возврат активов деп уже статьяны киргизип атабыз да. Азыркы мыйзамда бул статья жок, тилекке каршы. Азыр каралды ошол, Ошон үчүн муну анда урматтуу депутаттар бат аранын ичинде биз колдоп беришибиз керек. Ошол аталган биздин ошол мамлекеттин акчасын урдаган чиновниктерге тез чара колдонуш керек да. Анан айтып кетсеңиз, сиз мына бизде эң негизги инвестицияны да чакырган, биздин инвестиция кылган өз жарандарыбыз банковский тайна сакталыш керек да. Акыркы мына чуулданган жумуштар боюнча банктагы счетторго чейин биз баардык маалымат каражаттарына берип жүгөрдүк да, аны ким жоопкерчилик тартат эми? Банктар операция боюнча биз маалымат чогулта алабыз. Бизге толук уруксат берилген. Бизге азыр купуя эч кандай жок. Ачык жарыялап жиберген үчүн бирөө банковский тайна деген мыйзам бар да, туурабы? Аны ачык жарыялаганга ким мисалы үчүн жооп берет? Жок, бул мыйзам боюнча биз кылмыш жоопкерчиликти киргизип атабыз. Если безоснованно идет разглашение банковской тайны, то предусматривается за разглашение уже уголовная ответственность. Мисалы мына Шадиевдин баардык банковский счетторго чейин айттыңар да, канча акчасы бар же жарыяланып кетти да. Мисалын эле айтып атам. Ага ошогон толтура жумуштар да эми ал эле эмес, любой инвестор, ишкер коркуп калды да, мисалы үчүн. Анда банктан убакыт кош бериңиз. Баягы эле көмүскө экономика кетип атабыз да, банкта кармаганга значит бизде гарантия жок экен Кыргызстанда. Андан көрө чөнтөгүбүздө, үйүбүздө, сандыгыбызда сактаган деген ниетте кетип атат да. Вы поняли, да, мне? Ооба, түшүндүм. Бул боюнча уголовный кодексте статьясы бар. За разглашение банковской тайны предусматривается уголовная ответственность. Анда сиздер изилдеп чыгыңыздар, ким аны жарыялап жибергенин. Ачык айтылыш керек. Мага кат жүзүндө жооп бериңиз анда. Рахмат. Рахмат.